Биз жашап жаткан өлкө тоолуу аймакта жайгашкандыктан эч ким табигый кырсык болбойт деп кепилдик бере албайт. Жылдын кайсы мезгили болбосун, кар көчкү, сел, жер көчкү, жер титирөө, өрт сыяктуу кырсыктар адам баласынын өмүрүн кыйып, күнүмдүк жашоосуна коркунуч алып келерине көп эле күбө болдук. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги адам баласынын өмүрүнө коркунуч алып келген табигый кырсыктарды алдын алуу, анын тийгизген залалдары, сактануу чаралары туурасында кеңеш берет. Кар көчкү. Кар көчкү деп тоо орунан күтүүсүз жана бат сөрүлүп түшкөн кардын муз жана таш тектери менен аралашкан массасын айтабыз. Токтогул куткаруу кызматынан 222 километринде кар көчкүнүн астында калган бир жараны таптык. Ошого тез жардам машинасын тезирээк жибергиле. Тез, акырындан. Ушул жерде экен. Кана, айлап чоңураак кылып ачкыла, чоңураак кылып. Денесине башын этет болгула. Кененирээк ачкыла, кенен батсын. Бутту айрылып калып, буттун астын. Денесине тийип кетпесин күрөп. Кененирээк баскыла. Толук атмайынча кенен кылып суруп албаш керек. Акырын. Акырын кырмала. Сактануу чаралары. Республика аймагында кар көчкү кырсыгына жөнөкөй жарандар кабыла турган болсо, ооз мурунду колгап, шарф же кийимиңиздердин жакасы менен жабуу зарыл. Колду сүзүп жүргөн сыяктуу кыймылдатып, көчкүнүн үстүндө калууга жана ошол эле учурда ылдамдыгы аз болгон агымдын четине чыгууга аракет кылыңыз. Көчкү алдында калсаңыз, токтогон маалда көчкү тыгыздалып кеткенге чейин бет маңдайдын жана көкүрөктүн айланасында аба көңдөйүн жасап калууга аракет кылыңыз. Уктап калбаганга аракет кылыңыз. Күтүңүз. Кар көчкүнүн астынан 5, ал турсун 13 күндөн кийин кишилерди казып чыгып, куткарган окуялар болгон. Эгер сиз кырсыкка кабылгандарды көрүп калсаңыз, көчкүдөн жабыр тартуучунун кандайдыр бир жабдыктары же кийимдери аркылуу тезинен издеп табууга аракет кылыңыз. Кар астынан чыккан жарандын тулку боюна көңүл бөлүңүз. Балким денесинде сынык болушу мүмкүн. Аяр мамиле кылыңыз. Катуу өзүбүзгө ыңгайлуу болгон жерге жаткырып, колубузду маңдайына коюп, мурдун кыпчып, бул жердеги дем алуу органдарын ачабыз. Себеп дегенде, дем алганда биз үйлөгөндө аба толук киргидей. Мурдун басып, оозуна демибизди тартып, деген ушул темпте үйлөйбүз. Эгерде ошол 3-5 жолу ушул дем алдыруубуз жардам бербесе, адамдын пульсу пайда болбосо, анда жүрөккө кыйыр массаж жасаганды баштайбыз. Жүрөккө кыйыр массаж жасоодо мурда дагы биз сөзсүз түрдө анын кабыргалары сынган жокпу, ошолорго көңүл бурабыз, ошону сөзсүз түрдө аныктап алышыбыз керек. Эгерде кабыргалары сына турган болсо, биз ага жардам бере албайбыз. Ооздон оозго үйлөгөн же болбосо ооздон мурунга үйлөгөн жасалма дем алдыруубуз адамга жардам бербесе, анда жүрөккө кыйыр массажды кошуп, экөөнү кезек менен жасайбыз. Бул качан эффективдүү болот? Эгерде ушул аракетти 2 адам чогуу жасаса, анда ал алдаганча эффективдүү болуп эсептелинет. Анда эмне кылыш керек? Бир адам үйлөп, экинчи адам массаж кылыш керек. А эгерде бир адам жасап аткан болсо, бир жолу үйлөп, 15 жолу жүрөккө силкинүү жасаш керек. Бир колубузду мунун үстүнө коюп, анан экинчисин анын үстүнө кылып, ошондо колубуз бул жерде 90 градусту ээлеп туруш керек. Себеп дегенде, буга деген аябай күч керек болот, бир аз туура жасаш үчүн. Ошон үчүн бул сөзсүз түрдө 90 градусту болуш керек. Анан мынтип, же болбосо мындай кылып дагы жасасак болот. Анан сөзсүз түрдө негизги иш аракет кылган жер колубуздун, алаканыбыздын бул жери болуп эсептелинет. Деп бир жолу үйлөп, кайра. Бул учурда пульсун текшерип турабыз, сөзсүз түрдө. Пульсун текшерип турабыз. Эгерде 2 адам жасай турган болсо, бир жолу үйлөп, 15 жолу силкинүү жасаш керек. Негизинен кар көп жааган малда 80% жантайган капчыгайларды 2-3 күндөн кийин гана өтүү керек.
кар көчкү коркунучу бар аймактарга атайын орнотулган белгилерге көңүл буруңуз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан көрсөтүлгөн автоунаа аралыгын так сактаңыз. Жазында күндүзгү саат 10 менен күн батып жаткан мезгилдин аралыгында кар көчкү көп жүрүүчү убакыт экенин эсиңизден чыгарбаңыз. Сел агындары. Жаз келип кар эрий баштаганда тоонун тике капчыгайынан түшкөн суу тез арада дарыянын нугун бузуп, сел алуу коркунучун пайда кылат. Сел агындары деп тоо өзөндөрүндө күтүүсүздөн пайда болуп, курамы тоо тетиктеринин калдыктарынын аралашмасынан турган өтө тездик менен агып, чоң кыйраткыч күчкө ээ болгон ылай суу агыны аталат. Келе жаткан селдин дабышын угуп жана суунун бозомок тартып, агымы тездей баштаганын сезсеңиз, тез арада төмөн жактан жогору тарапка, коркунучсуз жерге көтөрүлүңүз. Коопсуз жерге чыгууда селдин нугунан өтүү өтө коркунучтуу. Бир жолу өткөн селдин агымынан дароо өтүүгө болбойт. Күтүп туруу керек. Анткени чукул арада экинчиси болуш ыктымал. Турак жайларды генералдык схемага ылайык архитектуранын уруксааты менен коопсуз жайларга куруңуз. Эвакуация учурунда турак жайды таштаарда электр тогун, сууну, газды өчүрүп, эшик-терезелерди жабууну унутпаңыз. Сел жүрүү коркунучунда жаракат алсаңыз, өзүңүзгө жана жаныңыздагы жарандарга дарыгерге чейинки жардамды көрсөтүңүз. Болгон мүмкүнчүлүгүбүздөн пайдаланып, мисалы үчүн курубузду чыгара калып, кан агып аткан жердин үстүн, кан агып аткан жерди бир аз колубуз менен баса туруп, астына сөзсүз түрдө бир нерсе төшөшүбүз керек. Колубузда балким платочкабыз барбы, ала калып, кичине же болбосо эле оорулуунун бир жеринен кичине айырып алып, төшөп, курду мындай деңгээлде байлап, же болбосо колубузда кол арчыбыз болсо, кол арчыбызды жөн эле байлап, бурап келип, бир жыгач менен бекитип бышытып, бирок сөзсүз түрдө бул жагынан пульсун текшеришибиз керек. Бул жагында билимдер, билинбес пульс калыш керек. Себеби кан өтпөсө, бул жагында биз ага кошумча жарат алып келебиз. Ошон үчүн пульсун текшерип, коюп бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө убакыты саатын жазып коебуз. Себеп дегенде убакыты саат менен бошотуп турбасак, бул жагында кан өтпөй калат дагы деле кошумча жаракат болот. Мисалы үчүн 29-да саат 10-до койдук, 10-дон 30 мүнөт өткөндө деп аты жөнүн жазып сөзсүз түрдө бере коюп коюш керек. Анан саатты карап, кыштын күнү жарым 1 саатта, эгерде жайдын күнү 1,5-2 саатта. Бирден саатты карап, алмаштырып туруш керек буну. Алмаштырып, бул жерди бошотуп, кан агып аткан жерди жогору жагын кол менен баса туруп, буну чечип, сөзсүз түрдө кан агып аткан жерди баса туруш керек. Бул жерди бир аз массаждап, себеп дегенде бул жер кысылып калды да, ткандар кысылып калды, ошон үчүн массаждап, бошотуп, кичине 1-2 мүнөт. Анан аны жогорураак жактан кайра эле ушул ыкма менен жогорураак жактан коюп, таңып, саатын жазып коебуз. Анан будан кийинки, бизден кийинки адамдагы көрүп, бул канча саатта бирден коюлган экен, буну алмаштырыш керек туруп, алмаштырып турганга. Больницага жеткичекти. Ушундай аракеттерди кылып, канын токтотобуз. Же болбосо дагы бир ыкма бар. Аяк эгер болсо, бүгүп, бул жерге бир таңыл коюп, таңылчак коюп, бул экөөнү бекем куур менен, же болбосо колубузда эмне болсо, ошо менен бекем байлап таң коебуз. Мында дагы канын токтото алган дагы бир ыкмабыз болуп атат. Эгерде биз жугут койгонду биле албасак, анда жөн эле аяктарынан болуп атса, бутун өйдө кысып, же аяктарды өйдө кысып байлап коебуз. Бул дагы бир ыкмасы. Жабыр тарткандарга жардам көрсөтүүдө селдин агымынан өтпөңүздөр. Селдин агындыларынан алыс болуңуздар. Сел коркунучу бар жерлерди эске алып жүрүңүз. Жана кабардар болуңуз. Жаандан кийин тоого чыкпаңыз. Жана дарыянын нугуна жакын жерге эс алуу, убактылуу тыныгууларды уюштуруу зарыл. Калкты сел болуп жатканда өзүн туура алып жүрүүгө, өз убагында калкты үйлөрүнөн, коомдук жайлардан коопсуз жерлерге көчүрүп чыгарууга, дамбаларды, сел агымын өзгөртүүчү каналдарды курууга, эңкейиш жерлерди бак тигүү менен бекемдөөгө, сел коркунучу убагында калкка кабарлоого жана көчүрүп чыгууга активдүү катышыңыз. Жер көчкү.
Жер көчкү бул тоо тектеринин массаларынын туруктуулугунун бузулушунан улам жер кыртышынын оордук күч менен сүрүлүп жылышы, үйлөрдүн, коомдук жайлардын, мектептердин, курулуштардын бузулушуна, дарыялардын нугун бөгөп калуу менен суу сактагычтардын жарылып кетүү коркунучуна алып келет. Жер көчкүнүн көлөмү 10.000 куб метрден 1 миллион куб метр аралыгында болушу мүмкүн. Жер көчкүлөр Кыргызстандын бардык облустарында кездешет. Көбүнчө Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында көп болот. Жер көчкү коркунучунун кабарын укканда газ, электр приборлорун, суу түтүкчөлөрүн бекиткиле. Коркунучка жараша тезинен көчүп кетүүгө даярдангыла. Эңкейиш жерлерде, каналдарда, электр линияларына жакын жерге, курулуштардын жанына убактылуу жайгашууга болбойт. Тыюу салынат. Жер көчкү коркунучун тоо жана дөбөлөрдүн этегинде жараканын пайда болушу, жер астынан дөңгөрөгөн добуштун угулушу, курулуш жайларында эшик терезелердин бир мезгилде кыпчылып ачылбай же жабылбай калышынан байкоого болот. Жер көчкү коркунучу бар аймактарга үйлөрдү, коомдук турак жайларды курууга болбойт. Жер титирөө. Жер титирөө кыйраткыч күчү менен адамзатка жана айлана чөйрөгө абдан чоң залал келтирүүчү табигый кубулуш. Жогоруда аталган кар көчкү, сел, жер көчкү өңдүү жаратылыш кырсыктарын ала келиши мүмкүн. Эгер сиз демейдегиден башка дөңгөрөгөн добушту, айнектин сынганын укканда же алгачкы термелүүлөрдү сезгенде, люстра менен лампочкалардын кыймылдаганын көргөндө, эгер көп кабаттуу үйдүн 1-2 кабатында болсоңуз, тезинен эшикке чыгыңыз. Эң керектүү нерселерди, документтерди ала чыгууну унутпаңыз. Мындай табигый кубулуш 2008 жылдын 5 октябрында Ош областына караштуу Алай районундагы Нура айылында катталып, 75 адамдын өмүрүн алып кетти. Көчөдө болосузбу, транспорттук жайда болосузбу, эң негизгиси жер титирөө болуп аткан мезгилде биз деген план эвакуацияны карашыбыз керек. План эвакуация эмне? Бул көчүрүү планы деп коет. Мисалы биз деген парадный выходду коебуз. Парадный выходда урматтуу угуучулар, парадный выход деген бул биздин бир гана ошол место менен кирип, кайта ошол место менен чыккан. А биз өзүбүздүн оюбузда эч качан биз запасной выход дегенди билбейбиз. Запасной мисалы мектепте болобузбу, коомдук жайларда болобузбу, кинотеатрларда болобузбу, же болбосо жанагындай драма театрлардын ичинде болсок, биз ошонун ичинен киргенде план эвакуацияны карап туруп, вдруг случай ушундай жер титирөө болуп кетсе, ошо жер титирөөнүн ичинен, чтобы парадный выходдун ичинен чыгып кетишместен, жок дегенде запасный выход менен сыртка чыгып, коомдук жай жанагындай ачык жерлерге барып, коркунучсуз жерге барып туруп калышыбыз керек. Пока ошол жер титирөөнүн биринчи талчогу өтүп кеткиче деп. Эгер жогорку кабатта болсоңуз, лифтти колдонбой, тепкич менен түшүңүз. Термелүүдөн кийин дароо ширеңке, шам, от, күйгүзүүчү шаймандарды колдонбогула. Көчөдө бийик үйлөрдөн жана электр линияларынан алыс жана ачык жерге барыңыз. Үзүлгөн электр зымдарына жакындабаңыз. Эгер имараттын ичинде болуп калсаңыз, коопсуз орунга, дубалдын бурчуна, имаратты көтөрүп туруучу дубалдардын кесилиш жерине жашыныңыз. Мынакей эми бул жерде сүрөттө карап турасыздар, урматтуу угуучулар, эң негизгиси жер титирөөнүн алдына биз деген өзүбүзгө кам көрүшүбүз керек. Кам көргөндө эмне кам көрүш керек? Мисалы сухой продуктлар деп коет да. Мисалы сухой продукт деген эмне? Бул жерде нан керек, консерва керек, жанакындай печенье, конфет керек. Анан эң негизгиси бул жерде сүрөттө байкап атасыздар, фанерейка батарейкасы менен турат дейм. Суроо кетиши мүмкүн да. Анткени жер титирөө деген бул беймал убакта болот. Адам баласы уктап аткан мезгилде жер титирөө пайда болот. Ошол кезде жер титирөө пайда болгондо газ түтүкчө болуп кетиши мүмкүн. Кулап калганда жанакындай кагаздар кулап кетиши мүмкүн. Мына ошондой эч качан ширеңке чакпай, фонарик менен күйүсүп, анан запасыбызга дайыма батарейка алып жүрүшүбүз керек. Жер титиреп, жердин астында калган болсо, адам өзү биринчи кезекте эсинде болсо, эсине келип, өзүнүн абалын текшериш керек. Кандай абалда жатат, эмне болду? Анан дароо паника көтөрбөгөнгө аракет кылыш керек. Бизден кызматкерлер сөзсүз түрдө жардамга барат. Ошого ишенич керек дагы, күчүн топтоп болушунча көтүш керек. Анан алар келген учурда бизден кызматкерлерден бир эң алтын эреже деген эрежеси бар. Ал эмне деген эреже? Ал эреже ошол куткаруучулар келди, бир канча издеп, ар нерселерди чукушту, казышты, анан дагы деле таба албай атат. Себеби аябай көп буранда болушу мүмкүн. Анан ошондо 5 мүнөт тынчтык өкүм сүрөт. Бир дагы эч нерсе иштебейт, станоктор иштебейт, элдер кыйкырбайт, ошондой эреже бар.
токтоп 5 мүнөткө түшөт, угушат. Ошол учурда бир нерсени ургулаш керек. Ургулап, өзүнүн ошол жерде экени жөнүндө кабар бериш керек. Өрт коопсуздугу. Өрттү өчүргөндөн аны алдын алуу жеңил. Жогордагы табигый кырсыктарга караганда өрт адам баласын бат башаламандыкка алып келип, денесине ар кандай оор жаракаттарды кириптер кылып, ал тургай өмүрү менен кош айтышкан көп окуяларга күбө болдук. Эгер өрттөнүп жаткан имаратты көрүп, же өрт кырсыгына күбө болсоңуз, дароо өрт өчүрүүчүлөргө кабар бериңиз. Үйгө кирген электр зымдарын ажыратыңыз. Колдо бар куралдар менен өрттү өчүрүүгө киришиңиз. Жыл сайын республикабыздын аймагында 3000 ашык өрт кырсыктары катталат. Ал өрттүн кесепетинен 100 адам каза болот да. Эгерде статистика карап келсек, мына былтыркы 2012 жылы республикабыздын аймагында 3721 өрт кырсыгы катталган. Ал өрттүн кесепетинен 254 миллион сомдон ашык материалдык чыгым келтирилген, жана 88 адамдын өмүрүн алып кеткен да бул өрттөр. Өрттөрдүн негизги себептери болуп, бизде адамдардын өзүнүн болгон шалаакылыгы болуп эсептелет. Ар бир үйдө өрт өчүрүүчү куралдар болуш керек. Себеби кичине өрт болсо, бул өзүнүн күчүсү менен аны өчүргөнгө алып жетет. А эгерде чоң өрт кырсыгы катталып келсе, анда өрткө каршы кызматын чакырыш керек да. Өрт кырсыгы чыкканда жарандар өздөрүн жоготпой, түтүн кайсы бөлмөдө түтүн чыгып атканын көрсө, ал бөлмөнүн эшигин ачпай, кайра бекем жаап, анткени кислород доступ кылбаш керек. Эгер кислород доступ болуп кетсе, ал жалындап күйүп кетүүгө жол ачылып калат. Ошондо эгер өрт шаймандары кол алдында болсо, өрт шаймандары менен башталкы этабында өчүрүп калууга мүмкүнчүлүк болот. Эгер өрт шаймандары жок болсо, паниканы көтөрбөй, ошо зданиянын ичинде болгон элдерди эвакуационный выход менен акырын чыгарып кетүүгө паника кылбай. Аябай эле түтүн басып кетсе, трапканы суулап алып, ооздоруна дем алуучу органдарды нымдуу трапка менен жаап алышып, акырын чыгып кетиш керек, паника көтөрбөй. Көп кабаттуу үйлөрдө атайын эвакуационный лестницалар болот. Ошолордун баарын жана балкондордо жайгашат, анын баарын ар кандай үй эмелери менен жаап таштабай, наоборот ошолорду ачык калтырыш керек да. Өрт коопсуздугун алдын алуу чаралары. Төшөктө жатып тамеки чекпеңиз. Электр шаймандарын иштеген бойдон калтырбаңыз. Колго жасалган электр шаймандарын колдонбоңуз. Отту тутандырганда күйүүчү майларды, химиялык заттарды колдонууга болбойт. Сырткы коргоочу катмары жабыркаган электр зымдарын пайдаланбаңыз. Бир нече электр шаймандарын бир убакта токко кошпоңуз. Балдарыңызга от менен ойноосуна тыюу салыңыз. Жуулган кийимдерди газ жана электр плитасына жакын жайбаңыз. Күнүмдүк турмушта пайдаланган химиялык заттарды отко жакындатпаңыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин негизги максаты кырсыкты алдын алуу жана адам өмүрүн сактап калуу.